Таланттардын мекени атыгып 9 жолдун томунда жайгашкан Токтогул району нечендеген уул кыздарды чыгарып аты алайга даңкы далайга кеткен. Мына ушул жерден Токтогул району алаканга салгандай көрүнөт. Бирок азыркы учурда бул жер биз мактай тургандай деңгээлде боло албай жатат. 2012-жылы Токтогул поселогу шаар статусун алгандан бери дээрлик 1,5 миллиардтан ашуун каражат кетсе дагы шаардын деңгээлинде боло элек. Мисалы, бажы тармагына коррупциянын символу аткан Райым Матраимов кландык система түзүп, акча адалдоочу бизнеске айландырса, мына ушул Токтогул районундагы кландык система түзгөн чиновниктер бар. Алардын бири жергиликтүүлөр жакшы билген Тайырбек Сарпашев, же болбосо Сарпашевдардын кландык системасы Токтогул районунун Токтогул шаарынын өсүп өнүгүшүнө өздөрүнүн зыянын тийгизип келет. Азыр биз шаардын сыртында болсок, азыр ичине түшүп Токтогулдагы толгон токой маселелерди сиздерге айтып беребиз. Анда кеттик. Маке, сен кайсы райондан болосуң? Токтогул. Мен Токтогулдан 3-4 кланды санап бере алам. Тура азыр Сарпашевдардын кланы. Ошол полный вокзалдан бери карай. Элине өзүнүн жерине кылган соккусу. Сарпашевдин градиент деген немеси бар. Ичин тоноп бүгүнкү күндө кайра мэрияга Эшигин көрүп төрүнөт. Токтогул райондук автобекетинде эч кандай шарт жок. Жергиликтүүлөр барбаган жери каккылабаган, эшиги калбаган. Жада калса, ал жерде жаан-чачындан баш калкалоочу жер дагы каралган эмес. Бирок ал жердеги айдоочулар ар бир каттамы үчүн автобекетти караган караларга 100 сомдон салык төлөшөт. Ал жердеги мыйзамсыз акча каражатын талашып, кызыл чеке мушташып, бычакташкан фактылар дагы катталган. Ал эми райондук администрация башчысы болсо, ал жер менчикке өтүп кеткендигин, эч кандай чара көрө албастыгын билдирип келет. Эми суроо туулат, ал жерди ким менчикке чыгарып кетиши мүмкүн? Топтора Сарпашевдер мамлекеттик кызматта отурганда кадырын салып, арзыбаган акчага автобекетти менчиктеп, кол алдында иштеген Абдухалил Киргизбаевке каттап койгон. Киргизбаев болсо автобекетти 2009-жылы мамлекеттик мүлк фондунан 485 000 сомго сатып алганын айтып келген жайы бар. Кызыгы, Киргизбаев эч кандай ата-андашы жок аукциондон автобекетти сатып алган. Бүгүнкү күндө автобекеттин айланасы таштандыга толуп каралбай калган. Ал эми унаа токтотуучу жайларды көмүр саткан жайга айландырып салышкан. Жергиликтүүлөр көмүрдүн сапырылган чаңы айлана чөйрөгө зыян тийгизип жатканын айтып нааразы. Маселен, Бишкек Ош жолуна каттаган айдоочу катары Токтогулга токтоп, маданияттын туу чокусу аталган жерге келем дагы автобекеттин аркасына өтүп дараткананы көздөй бет алам. Бирок бул жердеги абалды көрөм дагы маданият ушул жерден башталышы керек эле го деп башты чайкаган бойдон кете берем. Ал эми дараткананын ичин сиздерге көргөзбөй эле коеюн. Кишилер жок, биздин акыбалды сурай турган кишилер жок болот атайын. Башка жакка алып барып, тетиякта көмүркана бар, атайын өгөн склад деген бар. Барып көрбөй ошол жака. Муну сатканда биз тоскоолдук кылган жок, эки болбойт да. Анан кийин эми биз унчукпай койсок эле ушу элдер ушинтип бийлейт экен. Токтогул шаардык борбордук бөлүгүндөгү мурунку ишканалардын бирин калтырбай гектарлаган жерлери менен Сарпашевдардын бир тууган агасы Тазабек Сарпашев өзүнө каттатып алган. Бүгүнкү күндө ал жерди чекесинен кесип сатып, ижарага берип, айрым бөлүктөрүн батир катары ижарага берет. Тазабек Сарпашев 24 жылдан бери Токтогул райондук суу чарба департаментин жетектеп келет. Жергиликтүүлөр бул майлуу кызматты дагы приватташтырып, түшпөс хан болгонун айтышууда. Ал Токтогул эли үчүн компенсация катары бөлүнгөн атайын каражат фондуна тиешеси болбосо дагы жетекчилик кылып, бардык нерсени бурмалап, бардыгы ошонун гана айтуусу менен болгонун айтып келишет. Ал эми өзү болсо байкоочу кеңештин жөнөкөй гана мүчөсү болгон. Бирок ал андай болгону менен фонддун ишин көзөмөлдөй алат. Акчаны бөлүштүрүү ошонун айтуусу менен гана жүрөт. Я во всех случаях выбрал бы богатство. Токтогул районунда курула турган объектилер жана башка ар кандай өткөрүлгөн тендерлердин көпчүлүгүн Сарпашевдардын компаниялары же анын жакындарына катталган фирмалары утуп чыгат. Полный вокзалдан бери карай ушуга карайт. Тиги аркы көчөдөгү вокзалдан автобекеттен бери бул жака чейин ошо Тазабек Сарпашевдики ба? Ошого карайт.
Примерно канча гектар болот? Билбейт экен канча экен. Бул жер мурда Токтогул райондук коммуналдык чарба мекемесинин аймагы болгон. Шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашып, бир нече гектарлаган жер азыр тамтыгы чыгып калган. Бирок Сарпашевтар эскирген имаратты талап тоногондон сырткары мал сойгондорго ижара катары берип койгон. Ал эми бул имаратты Сарпашевтар арак сактоочу склад катары пайдаланып келишкен. Бүгүнкү күндө батир катары пайдаланып, ижара төлөп жашаган тургундар бар. Ошол могу өйдөгөстө ак үйлөр турбайбы могу? Ошонун бардыгында 3 житель жашайт деп атасыз, а? Булардын бардыгы ошо таза Сарпашевтикпи? Мыналарбы? Ошону окшолду. 4 февраль Токтогул шаарынын мэри Болот Болгонбеков жыл ичинде жасаган иштин жыйынтыгы боюнча отчет берди. Көпчүлүк депутаттар мэрдин чабал иш алып барганына нааразы болуп, анын отчетун канааттандырган жок. Жыйында көтөрүлгөн маселелердин бири 21 миңге жакын калкы бар Токтогул шаарынын канализациясынын саркынды сууларын тазалоочу жайынын көйгөйү болду. Мэр Болгонбеков саркынды сууларды тазалоочу жай кадимки шартта иштеп жатканын айтты. Бирок биз жарандык активисттер менен бирге ал жерден кабар алганыбызда абал мышык ыйлагыдай болуп чыкты. Атайын биз келип отурабыз. Илгери саркындуу суулар аккан бардык мекеме толук кандуу ишке кирчи, бирок кайсыл бир убактарда ичиндеги насосторду, ичиндеги темир чубалгыла турбаларды, мен деген темирлердин баарын чыгарып отуруп, бүгүнкү күндө мэриянын ишмердүүлүгү мына буга чейин мэрдин отчетунда угуп келе жатабыз. Ал болсо айтып атат, саркындуу суу аккан иштеп атат депчи. Бирок тилекке каршы эч нерсе иштеген жок бул жерде. Эч бир коопсуздуктар каралган эмес да. Анан ушундай мэрдин ишмердүүлүгүнө канааттандырарлык деп таап берип аткан депутаттарга дагы мен аябай нааразы болом да, шаардык депутаттарга дагычы. Миллион сомдук агрегаттар менен соруп турган мекеме болчу да, бул жакшы иштечи. Эми ошол союз кулагандан кийин эле ушуга окшогон ири коррупционерлер келди дагы, жеринен басып, ичиндеги миллион деген насосторду урдады, ичинде турбаларды урдады. Эми тамтыгын калтырбады да. Ошол жерди барып аны көрбөйлүбү, Ошол жерди көрөйлү, жүрүңүздөр. Эми ошо карабайсызбы, 24 жылдан бери Тазабек Сарпашевдин Токтогул элине кылган жардам ушул экен да. Эми ичиндеги жок дегенде мейли эми. Азыр эч ким карабайт окшойт, бул жер мал сарайы болуп кеткен го. Бул жер эми ошол мэриянын балансында, бирок эч ким кароосуз калган да бул жерчи. Бул чоң ишкана болгон да, бул жерден сорттоп, бул жерден кичине сууну жаман калдыктарын бул жакка, бутылкаларын бул жакка калтырып, анан бөлөгүн калтырып анан кетирген да. Азыр эми карабайсызбы, тигил жак прямой эле сас болуп атат да, мындайча айткандачы. Бул дагы азыркы экологияга дагы, жашоо турмушка дагы туура келбейт да. Эми шаар деген статус ушул болсо билбейм анда кандай деңгээлде жашайбыз. Да жакшы, бетондорун чыгара албайт экен, ичинде арматурасын деле чыгарып кетишмек болуш керек. Бул жерден түйүнөн кырып кетиптир а темирлерди. Түйүнөн кырып кетишкен да, көрдүңүзбү? Могу чоң темирлерди. Ушу менен градиент жанагы май куруучу ишканалары бар го Сарпашевтардын, ошолорду курган деп айтат. Эми эл көргөн да, эл билет, эл деген көп нерсеге көп экен да. Токтогулдагы бир катар жергиликтүү депутаттар райондогу бир тууган Сарпашевтердин аракеттерине укуктук баа берилбей жатканына даттанып, ишти ачык текшерүүнү камсыздоо өтүнүчү менен мамлекет башчысына, өкмөткө, парламентке, губернатор, аким, шаар мэрине чейин кайрылышкан. Бирок жыйынтык чыккан эмес. Токтогул шаардык кеңешинин депутаттарынын айтымында мунун да жөнү бар. Себеби Тазабек Сарпашевдин жубайы Анархан Чойбекова жергиликтүү кеңештин депутаттарына таасирин көргөзүп, орчундуу маселелерге көз жумдуруп кое алат. Башкача айтканда, райондун прокурору да, акими да ушулардын көзүн карап турат дейт жарандык коом өкүлдөрү. Тазабек Сарпашевдин бүгүнкү күндө аялы Бакын эже депутаттардын катарында отуруп, ушундай мамлекетти тоноп, ушундай бир кадамдарга барып атышат. Отчет канааттандырат эмес. Урматтуу көрүүчү, биз Тайырбек Сарпашев жана анын жакындары тууралуу Токтогул районундагы 3 гана объектиси жөнүндө сөз кылдык. Алдыдагы көрсөтүүлөрүбүздө Сарпашевтардын Кумтөрдөн май ташыган Градиент фирмасы, Бишкек шаарындагы брендтик кийимдерди сатуучу дүкөндөрү, хан сарайлары жана
Сарпашевтар менен бирге коррупциялык схемаларды түзүүгө тийиштиги бар адамдар тууралуу сөз кылабыз. Биз менен болуңуз.